Жаш окумуштуу Турсунай Бектемирова Баткен областындагы Лейлек районуна караштуу Жаштык айылындагы 60 жылдык орто мектебин кызыл аттестат менен бүтүргөн. Ошол кезде ал өз окуган мектебинин атынан химия, биология сабагынан областтык, республикалык деңгээлде өткөн олимпиадаларга катышып, алдыңкы орунду ээлеген. Окуучулук кезинде эле өзүнө тың милдеттерин так аткаргандыктан мектептин ичиндеги парламенттик башкарууда спикерлик милдетин аткарган. Мен Тажикстанда төрөлгөм. Анткени деген мурун совет кезинде жакшы окугандарды анандай илгирлүү деп коебу, ошондой эмелерди, студенттерди көрсө Советтер Союзу өздөрү эме кылчу эмес экен, таратчу экен да, жумуш боюнчачы. Анан мен атам Санкт-Петербургда окуп, анан кызыл диплом менен бүткөнүнө байланыштуу ошо атамды Тажикстанга Советтер Союзу өзү ошо эмеден Тажикстанга направить этишиптир да, жиберишиптир. Ошонто мен Тажикстанда төрөлүп калган. Анан Советтер Союзу кургандан кийин биз Кыргызстанга келгенбиз. Баткен Арка айылында, Лейлек району. 5-классымда мен байкеп жеңеме, анан мамама бир бриллиант эмесиндеги шакек, анан чөйкө алып берген да. Ошондо өлө бактылуу болушкан экөөчү. Өлө ушунчалык бактылуу болушкан, тим эле элдерге айтып аябай. Ошондо бул эмне экен, бул эмнеге анчалык ага чейин деле мисалы алтындар же башка эмелер бар болчу, бирок анчалык мен бактылуулукту анчалык көргөн эмесмин да көзүнөн. Анан ошо өзгөчө жеңем. Анан ошондо деген бул демек бул өзгөчө таш окшойт. Бул эмне болгон таш экен деп ошону изилдеп баштагам. Ал кезде биздин мектеп деген Сорос фондуна карачу. Анан библиотекасы аябай чоң болчу. Ар кандай энциклопедиялар болчу. Анан ошол таштын эмесин билиш үчүн кандай таш, бул эмнеге өзгөчө, бул эмнеге кымбат, эмнеге элдер буга ушунчалык бактылуу, бул демек бул бир башкача таш окшойт. Анан ошону баягы библиотекадан, энциклопедиялардан издеп баштагам. Ошо анда студент белек болчумун. Драгоценный камни деген китепти алгам. Ошонтон геологияга тапшырып калгам да. Окууну аяктаган соң 2004-жылы Бишкек шаарына келип, жогорку окуу жайына тапшырган. Тилекке каршы ал жылы бюджетте орун жок болгондугуна байланыштуу кийинки жылы тапшырууга туура келет. Геологияга же математика, информатикага тапшырам дегем да, программирование. Ошо кезде эле 2004-жылы. Анан тапшырайын десе мамам тиги геологияга көмөй койгон. Кыз киши кантип эле тоо ташта жүрмөк беле, ал кыздар үчүн эмес ал жумуш. Ошентип бир жыл калып калгам да, бирок ошо бир жылды жөн өткөрбөй лицейге окууга тапшыргам. Бухгалтерия, швея, анан парикмахерский. Ошолорду окуп чыккам. 2005-жылы Үсөн Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана Тоо-кен технологиялары институтунун пайдалуу кен байлыктарды изилдөө факультетине тапшырган. ОРТге тапшыргам, ОРТум жакшы эле чыккан кийинки жылы дагы. Анан ошентип үйдөгүлөргө эч кимге айтпай, мунусунда экинчи жылы анан өзүм келип эле биринчи эле келип ошо Корнойго келип геология тапшыргам да. Ошентип геолог болуп калгам. Ал эми ошентип 5 жыл окуп, анан тоже кызыл диплом менен бүттүм. Жаш окумуштуу институтту аяктагандан кийин Улуттук илимдер академиясынын Муса Адышев атындагы геология институтуна илимий кызматкер болуп жумушка орношкон. Ошондон тарта анын илимге болгон кызыгуусу пайда болгон. Глоконит минералы сельское хозяйствода аябай пайдасы чоң. Скотоводствода дагы эксперимент жүргүзгөнбүз. Уюга, койго, анан жөжөлөргө. Койго как раз биз Манас университети менен чогуу анализ жасаганбыз. Анан ошондо аябай жакшы, тоже жакшы положительный результаттарды алганбыз да. Метаболизм улучшается, анан ошол эле эт эмеси чоңойот, көбөйөт да. Анан уйларды болсо даже сүт берүүсү дагы жакшырат экен. Турсунайдын алгачкы илимий макаласы 2011-жылы Кызыл Токой бассейниндеги палеген түзүлүшү деген аталышта Илимдер академиясындагы Известия журналына жарыяланган. Андан башка 10го жакын макаласы жарык көргөн. Ал эми 2018-жылы Дүйнөлүк Web of Science-ка макаласы жарыяланган. Проектке кирип калдым, ошондон анан Бакиров Апас Бакирович, менин руководителим, агай айтып калды, ушул боюнча сенин темаң ушул боюнча кетет.
ошол боюнча эме дальнейшем эме алектенесиң деп, анан менин темам геологические условия образования и механизм образования глоконита Кызылтокойское месторождение болуп калды. Бул глоконит бул өзү как раз аграруда болуп саналат. Ал Кызылтокой тоо кени, ал жакта бир гана глоконит эмес, башка дагы аграруда көп смектит, трепел деген, бентонит, анан фосфорит деген да болуш керек деген эмелер бар. Пока гипотеза да, бирок Кызылтокойдон биз бул фосфоритти порода топурактын астынан чыккан жок анализдерден. Бирок ал деген ошо Фергана бассейнин бул деген север жагы да чаткал жакта. Ал эми ошол эле глоконит, ошол эле слойлор Фергананын айланасы менен Ош, Баткен бүт кетет да. Негизги иштеп аткан тематикасы ошол биздеги аграрудалар, жана глоконит, трепел, анан жана жашыл чополор деп коет экен. Азыркы бул Фергана өрөөнүндөгү, чаткал өрөөнүндөгү ошол гендер бар экен көптөгөн. Ошолорду мындан тышкары дагы ошол айыл чарбасына керектүү жер семирткичтерди алуу багытында, андан тышкары ошол тоют өсүмдүктөрүнө дагы кошумча катары азык зат катары да пайдаланууга боло турганын изилдеп атат. Как раз бул бир гана сельский хозяйство же скотоводстводо эмес, жана сууну тазалоодо дагы өтө пайдасы, анан краска катары да колдонулат. Ошондуктан биз азыр буюрса Акылбек Жапаров бизди ошо илимий проекттерди колдойбуз деп аябай сүйүнүп турган кезибиз. Үмүтүбүз бар ошол нерсе ишке ашат депчи. Анан ишке ашып калса, биз бир эле Кызылтокой эмес, ошол Фергана бассейнинин бүт айланасын изилдеп чыгабыз. Анан бул боюнча эгер месторождение токен ачылса, то есть токен деп, анын запасын токен деп аташ үчүн запасын эсептеп чыгыш керек да. Запасын эсептеп чыккандан кийин, мисалы, канча тонна ала аласың бир жерден, участоктон, ошонун запасын далилдеп чыккандан кийин гана биз ал жерди бир ошо глоконит токени же болбосо аграруда токени деп айта алабыз да. Ошол нерсени запасын эсептеп чыгыш үчүн бизге естественно командировка чыгыш керек, аны изилдөө жүргүзүш керек, көптөгөн жумуштарды жасаш керек, геологический жумуштарды, анан химический лабораторный жумуштарды жасаш керек. Алардын баары албетте акча турат. Анан болуп калса, келечеги аябай чоң. Мында бизде жаш окумуштуулар эми баары тең ошол биздин турмуш шартыбыздан, Кыргыз Республикабыздын экономикалык абалынан да көз каранды болот. Ошол себептүү баягы илим тармагындагы окумуштуулар маяналардын аздыгына байланыштуу дагы жаш окумуштуулар абдан тартыш кыйын болуп турат. Бирок ага карабай институт өзүнүн иштерин алып барып атат. Ага карабай дагы жаш окумуштуулар келип атат, өзүнүн кесибин сүйүп, өзүнүн геология тармагын, тоо-кен тармагын, география илимдерин өнүктүрөбүз, салым кошобуз деп кызыккан жаштар дагы жок эмес. Аларга шарттар эми колдон келишинче түзүлөт. Буга бир мисал үчүн биздин жаш окумуштуулар өз күчтөрү менен ар түрдүү Кытайга барып, Японияга барып, Норвегияга барып, ошол жерден стажировкалардан өтүп, магистратура, докторантуранын баарын окуп, анан бизге келип салымдарын кошуп атышат. Бул жака проектте иштеп баштагандан кийин 2 жыл иштедик. Анан проект уже бүтүп бараткан кез болчу. Анан как раз Норвегияга бир проект менен Норвегияга магистратуранын курстарын окуганга ошака кеттим. Анан аяктан магистратуранын курстарын окуп бүтүп келгенден кийин аякта мага PhD-ге докторантура деп коет. Докторантурага профессорум, ошол Норвегияда профессорум, магистратураны окуганда бизде руководитель берилет да, профессор. Ошол профессор PhD-ге бияка окуп калбайсыңбы деди. Норвегияда PhD-ге окуган докторантура өтө кыйын да. Өтө кыйын. Анткени аяка өтүш кыйын да. Анан бизден деген Өзбекстандан бизден көптөр болду. Анан ошонун ичинен мен эме кылда каласыңбы депчи. Анан бирок айтты, өзүнүн эмесин койду. Бирок теманы алмаштырасың деди.
глауконит аграруда эмес, башка эмен изилдейбиз деп ошентадан келип руководитель Апаз Бакировичтен сурасам, ал көмөй койду. Жок, аграрудан келечеги бар. Сен ишен. Ал аграрудан буюрса эч ким аны менен алектенген, изилдеген эч ким жок. Эгер сен ушуну изилдесең, топурактарды, сейсмологияны изилдесең, сен осадочный породаларды изилдеген, аграрудан изилдеген жалгыз геолог болосуң. Кыргызстанда эң керектүү кесип болот, эң керектүү адам болосуң деп ошентти да. Ошол сөздөр мага эме болуп кетти окшойт. Анан аяктан отказ кылгандан кийин анан кантип эмне кылам деп аябай мындай эме туюлуп калат го. Бир кез болот, эчтемкени түшүнбөйсүң, билбейсиң, эми кантип дальше мындай жумушумду улайм дегенчи. Анткени ар бир жумуш жасаганда, изилдөө жүргүзгөндө акча керек. Анан ага чейин деле ошо проект бүтүп эме болуп калганда акча бул кезде, ал кезде мен 2600 сомбу, 2700 сом алчумун да, ал эчнемеге жетпейт да. Анан чтобы бул илимде калыш үчүн мен эме выходнойдос, потому что швеяга иштеп баштадым. Анан бирок келечек көрбөй аттым да. Мен ушинтип швеяда иштеп, анан тиякта иштеп, биякта иштеп атсам, мен кантип билимимди жасайм, кантип билимимди улайм, кантип кандидатским жактайм деген суроо болду да. Турсунай англис жана орус тилинде эркин сүйлөгөнү өз натыйжасын берип, эл аралык долбоорлорго катышып, чет элден окуп билимин өркүндөтүп келүүгө мүмкүнчүлүк ачкан. Ал 2012-2013 жылдары Норвегияга барып, магистратурасын жактап келген. Ал эми 2015-2018 жылдары Кытайга ЮКАС программасы менен барып, глауконит минералы деген темада докторлукту жактаган. Чтобы докторантурага тапшырыш үчүн профессор табыш керек да. Эгер профессор сиздин илимий изилдөөңүз, илимий ишиңизди жактырса, анан ал макулдугун берет. Ал макулдугун бергенден кийин гана документтер администрацияга кетет да, академияга, Кытайдын илимдер академиясына. Ошондо профессорду интернеттен издеп, аябай издедим. Бир көптөгөн профессор издедим. Анан именно менин темам боюнча да, анткени башка темам боюнча мен уже мен үчүн не вариант эмес да, уже мен агайым айткандай кылам деп ошо эме цел койгом, максат койгом. Анан эмеден Германиядан чыкты тоже, бирок ал дагы айтты тема алмаштырасың деп, ал дагы отказ кылдым. Анан бул жактан ошо Кытайдан чыккан профессор Кытайдан ошо жооп берип калды, макулмун деп темам боюнча. Анан аябай сүйүнүп сразу документтерин тапшырдым. Тапшырганда эле сразу өттүм. Буга чейин ошо башка немелер тапшырып атып, 2 жыл тапшырып өтө албай калгандар бар да. Группалаштар, коллегалардын арасынан билем да. Анан мен шагыла ошо макулун бергенде аябай сүйүндүм, аябай бактылуу болдум. Анан ал кезде Норвегияда болчумун. Анан келе калып эле августта 4 ай жүрдүм. Анан келе калып эле сразу Кытайга даярдандым. Кытайга даярдасам, анан профессорум аябай жакшы киши болуп чыкты Кытайдагы. Как раз ал профессорум да институттун директору экен. Аябай сонун колдоо көрсөттү. Анан сразу эле Кытайга кеттим. Жок, сразу кете алган жокмун. Анткени виза менен вопрос менен жүрүп 4 ай кечигип бардым. Окуу негизи сентябрда башталган, мен жаңы жылдын астынан кеттим да, 22 декабрда кеттим. Аграруда минерал болуп саналат да, аграруда ошо. Бул таштын башка таштардан айырмасы кандай? Өзгөчөлүгү бул абсорбцион свойствосу аябай жогору да. Анан эмне үчүн пайдалуу? Пайдалуулугу дагы ошо абсорбцион свойствосу өтө сору алыш деп коебу. Ошол касиети өтө жогору, өтө ошонусу менен өзгөчөлүгү. Жана дагы составында калий көп, анан железо көп. Бирок өзгөчөлүгү ошол абсорбцион свойствосунда, касиетинде. Каарманыбыз бүгүнкү күндө Илимдер Академиясындагы жаш окумуштуулар кеңешинде төрөгалык милдетти аткарат. Андыктан ал жаш окумуштуулардын башын бириктирип, алар менен биргеликте илимий конференцияларды, семинарларды жана башка көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келет. Ал жагынан берки элге көрсөтүп популяризация науки, ал жагынан биз аракет кылабыз элге таанытканга илимди. Жаштар келгенден кийин жаштарды кармап калуу бул сөзсүз айлык маянасы. Айлык маянасы бул биздин албетте өкмөтүбүздөн көз каранды да.
мүмкүн болушунча ошо ишенебиз, буюрса ошо илимди колдойбуз, илимий жаш ошо окумуштуулардын проекттерин колдойбуз деп атат. Анан айлык майналарын көтөрөбүз деп атат. Мына буюрса мен жакында бир эме окудум. Ар бир кандидатский жактаганды үчүн надбавка кошулат да, ошонун дагы эмесин көтөрөбүз дептир да. Эми ошентип акырындап жакшыраак көтөрүп берсе, анан буюрса жаштар көп болот деп ишенем. Анан биздин илимдер академиясындагы жаш окумуштуулардын дагы илимий мындай негизи эле Кыргыз өлкөсүндө, Кыргыз элинде, Кыргыз жеринде илим өссө, өнүксө, ар бир айтып коет эмеспи, ар бир өлкөнүн келечеги бул илим менен билимде депчи. Ошондуктан биринчи эле иретте ошо илим менен билимди өнүктүрсө, анан өлкөбүз өнүгөт деп ишенем да. Жаш окумуштунун кыялы анын изилдеп жаткан иштерине мамлекет колдоо көрсөтүп, жакшы шарттарды түзүп берсе, илимий тармакта изилдөөсүн улантып, Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы эмгектерди жарата берерин айтат.